Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Вулкан аттуу сатыла турган арашан кочкорун көрсөтүп беребиз. Биз учурда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Совхоз айыл өкмөтүндөгү Конезавод студенческая деген айылда бакта ажынын короосунда турабыз. Баткен жамаатынын эң аксакалы ушул агабыздагы мына 3-4 жылдан бери арашан койлорун багып, мына ушул чоң арашан чарбасын түзүп аткан мезгил. Бул корооду көпчүлүгү шедевр жакын күндөрдө ушул короодон сатылды, билесиздер. Шедеврди бул киши былтыр сатып алып, мына иштетти. Буюрса, бир айландырды шедеврдичи. Бул Вулкан деген кочкор ошол шедеврге чейин ушул короодо иштеген экен. Шедевр келип, бул мына ушул короодон азыр иштетилбей турат. Эгер сиздер ушул Вулкан аттуу кочкорду сатып алам десеңиздер, ээсине чалып байланышыңыздар. Мына сөөктөр аябай келишкен кочкор. Банитировкадан өткөн экен байкелер. Жашы 3,5 жашта дейт. Банитировкадан 16.09.24 16 сентябрда өткөн экен. Жашы 4 жаш дептир, 8 тиш жарган үчүн 4 жаш кылып 3,5 жаштык кочкор 4 жаш болуп кеткен. Мейли, не болсо дагы төгөрөк тиш. Жаңы төгөрөк жазган. Высота в холке 98, кулагы 19, мына көрдүңүздөр, класс 1 класс. Эми кочкордун дене түзүлүшүн бир карап коюңуздар. Бул өтө тез арада сатылат. Мындайча айтканда почти акция деп койсо болот. Ушул Вулкан аттуу кочкорду сиздер $2000 сатып алсаңыздар болот. Азыр караңыздар, куйругу тик турган, бели буканыкындай, көрдүңүздөр. Машалла. Анан кулагы 19, бою 98 десе, эми жөн адамдар үйүндө жөн өлчөгөндөн кыскараак чыгат банитировкадан өткөндө. Анткени 20 кулак банитировкадан сөзсүз 19 болуп өтөт. Базарда, башка жактарда эми кичине көтөрмөлөп өлчөнөт. Эми баарын айтпайм, бирок көбүнчө ушундай болот. Банитировкадан өтүлгөн малдын параметрлери мындай минимальный менен өлчөлөт да, почтичи. Кочкорго бир маани берип коесуздар, куйруктардын разрездерин көрдүңүздөр. Мына алалары агыш, көрдүңүздөр. Өзү светлый кочкор экен. Төштөрүнө карап коюңуздар, мына. Көздөрүнүн айланасы, мына тумшуктары агыш, мына кулактарынын аяктары дагы агыш, көрдүңүздөр. Азыр кочкордун тишин ачып көрсөтөбүз. Вулкан аттуу кочкор. Өтө сонун баа байкелер, $2000. Эгер эң күчүнө толгон, эң күчтүү кочкорду алам десеңиздер, мына көрүңүздөр. Разрезин куйругу кыймылдатып коюңчу байке. Болду. Өтө сонун. Машалла. Высота в холке 98. Мына көрдүңүздөр, кулагы жаткан мезгилде кандай гана өзү вулкандай мындай толгон, бачкообразный кочкор экен, Көрдүңүздөр, жүнү ушунчалык өссө да щетка почти жүн жок. Денесинде бир 15-20% мына пух бар экен, Бул почти жок койсо, көрдүңүздөр. Чистота, дене түзүлүшү, лапалары отурган эмес, куйругу, желкесинин жоондугу, ширина. Мына төш жактардын даллардын кеңдиги, ушул жактарын карап сиздер, мына ушул $2000 ушундай Вулкан аттуу кочкор алам десеңиздер, анда көрүңүздөр, ушул кочкор сатылат байкелер. Жакшы бир кочкорду колго киргизем десеңиздер, анда бул чыгарылышыбызды көрүп, экран астынан номерлерге чалып, бакыт ажы менен сүйлөшүп, дагы кошумча суроолоруңузду сурасаңыздар болот. Мисалы, линиясы кандай деп, ажыке ден соолуктары кандай жүрдү, кууту кандай экен деп сурап, өзүңүздөр бир кеңешип, эми мындай рабочий кочкор сатып алсаңыздар жакшы. Сразу козуларын алып, эркек козул, ургач козуларын кымбатыраакка сатып, же болбосо көбөйтүп калам десеңиздер, анда көрүңүздөр, Бир тишини көрсөтүп коелу видеонун соңунда. Боковой 8-тиштерин көрсөтүшүм керек эле да. Так. Ушундай кылып туруң. Тишин моюндан каттык кармап туруң. Дагы бир колуңуз менен үстүн ачың, бир колуңуз менен мен астын ачам. Бир колуңуз менен моюндан каттык кармап туруң. Сиз үстүн ачың, мен мына. Почти көрүндү, болду. Тиштери али жаш экен. Жаңы 8 тиш жарган кочкор байкелер. Анда чалып байланышасыздар. Либо 3,5, либо 4 жашы байкелер, Эң күчүнө толгон мезгил, жаңы тиш жарган. Куут аябай сонун. Бош коюп жибересиз, басканын бир көрөлү. Ашейинтип эле чечип салың, азыр короого басып келет да турабы. Айдап жибериңиз. Вулкан, мына басышын көрдүңүздөр. Машалла, мына. Корроз го мунун басышы. Машалла. Такой гигант кочкор, көрдүңүздөр. Көз тийбесин.